Токмок шаарынын мал базарынын жанындагы таштандыларды таштоочу жайда белгисиз адамдын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу маалымат ушул жылдын 8-июнь күнү Токмок шаарынын ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө келип түшкөн. Ыкчам иликтөөлөрдүн негизинде табылган өлүктүн өздүгү аныкталып, ал бир ай мурда дайынсыз жоголгон 1969-жылкы Токмок шаарынын тургуну Зайытжан Раимов болуп чыккан. Токмок шаарынын ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге чыгышкан. Ал ошо Токмок шаарынын Мүрөк аттуу мал базарынын таштандыларды таштаган жеринде Азия улутундагы бир 40-45теги адам жансыз денеси табылып, ал өлүктү кароо учурунда ошол адамдын ич тарап жана жүрөк тарабына бычак менен сайылган жаракаты табылган. Бул кылмышка шектүү делинип жабырлануучунун уулу 1993-жылы туулган Саид Раимов кармалган. Анын айтымында атасы аракка берилип, үй бүлөсүнө тынчтык берчү эмес. Үстүбүздө жылдын 9-май күнү да Зайытжан Раимов адаттагыдай мас болуп келген. 9-май күнү кечки саат 11-лер чамасында атам үйгө мас болуп келип жатып калды. Анан аны уктаганга чейин күтүп, уктап калган маалда бычак менен ичинде. Анан жүрөгүнүн тушуна сайып жибердим. Андан соң базарда түрткөн тачкимди алып келип, үстүнө атамды салып коробка менен жаап, мал базар жактагы таштандылар төкчү жайга алып бардым. Жерди казып көмүп, үстүнө таштандыларды таштап койдум. Үйгө келдим да кан болгон жерлердин баарын тазаладым. Ал апамды күндө сабап күн көргөзчү эмес. Атам жоголгон күндөн тарта туугандарыбыз. Апам да аны издей башташты. Анан мен апама өлтүрүп койгондугум тууралуу айттым эле, анын жүрөгү ооруй баштады. Кылмышка шектүүнүн апасы жолдошунун көз жумганын билсе да, Токмок шаардык ички иштер башкармалыгына күйөөсүнүн дайынсыз жоголгондугу тууралуу маалымдаган. Сыягы өмүрлүк жарын өлүмдөн алып кала албаса да, уулун темир тор артынан сактап калуунун амалын көргөндөй. Кылмышка шектүү делинген Саид Раимов күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жана жаза кодексинин 97-беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат.